Şardan dımıgıp үйüңüzde otura бербестен, квартиранын ичинен 4 дуалдын ичинде отура бербестен чыгыңыз. Эшикке чыгыңыз, атка чыгыңыз. Өзгөчө атты сүйүңүз мекендешим. Бүгүн биз кыргыздар согуштун ичинде ат менен кан менен жан болуп жүргөн кыргыздардын балдары бүгүн атты токуганды же мингенди билбей калдык да. Аракет кылайлы, атка жакыныраак болойлу. Биз айылдан эшек минип чоңойдук. Эшектен атка, аттан эшекке болуп минбеген бир эле динозаврус калды. Чындап ошо эшектен башталды да баардык темалар. Айылдан кеткен, аулама кеткен жол айылдан да бекерге айтылбайт. Ошо эшектен баштап самолетуга да чыктык, вертолетуга, парашютуга бүт бардыгыга чыктык. Алхамдулилла. Айтайын дегеним эмне? Акам бар Зайлабдин, алдагы эме улакчы, үкам бар Жумадыл, алдагы улакчы, территориям бүт улакчы. Бул эң жакшы. Эң жакшы дегени. Стресстен чыгайын десең, депрессияга кирбейин десең, жашооң сонун болсун десең, ат бак мекендешим. Ат кадимкидей стресс, депрессия бардыгын алып чыгат. Эмне үчүн күчтүү мафиоздор, эмне үчүн күчтүү бизнесмендер, эмне үчүн байлар атка жакын ат багат? Себеби бул ат эң жакшы дос. Эң жакшы дос эле эмес, көп кайгыдан башкадан алып чыга турган. Аты менен келип сүйлөшсөң, жанында жүрсөң, кадимкидей көп маселелериң чечилет да. Билинбеген абалда. Ошондуктан аракет кыл, атка жакын бол мекендешим. Биз согушкан кыргыздар кандын ичинде баш ийбестик, негизи эле күчтүү болуш, ар кимдин жүгүртөгү болбош биздин каныбызда бар да. Байкасаңыздар, ата-бабаларыбыз эч кимге баш ийген эмес, баш ийген өлкө болгон эмеспиз биз. Нени айткым келет мекендешим? Тарыхтан кандын ичинде ар дайым жандос болгон бул ат болуп эсептелет. Ар дайым биз менен чогуу болгон, Манас атабыздан баштап бардык чыгармаларды ар дайым окуңуз, эң эжелки жаныбар бул ат болуп эсептелет. Жылкы болуп эсептелет. Аракет кылайлы, жакын болойлу. Себеби мындан алыстаган сайын өзүбүздөн алыстайбыз да. Аракет кылайлы, бул себеп далилдеп көрсөтүп койгон жаныбар өзүн. Согушта да, кыйынчылыкта да, жакшылык жамандык, кыскасы бардыгында алдыбызда болгон, кыргызга өтө жакын болгон жаныбар бул жылкы. Үйүңүздө береке болот, токчулук болот, жакшылык болот. Сиз байлардын катарына киресиз, качан сиздин үйүңүздө жылкы болсо, ат болсо. Атка аракет кылыңыз мекендешим. Тамам? Эң рахат нерселердин бири мекендешим жамгыр. Рахат, кайф берет, адреналин берет, коркууну жеңдирет. Кыскасы эң кайф нерсе мына. Бардыгы өл, бут кийимдер өл, бардыгы өл, маза кылып жамгырда чуркап жүрөбүз. Спортко жете турганы жок, өзгөчө жамгырда, кышта, суукта, асмандан таш жауу, не жаса да спортту таштабам мекендешим. Спорт болуш керек жашооңдо. Эң керектүүсү дагы ден соолугуң дагы бул спортко байланышкан маселе. Ошондуктан спортты эч качан таштабам мекендешим. Тамам? Спорт эң пайдалуу, эң керектүү нерсе. Суранып айтам, талап кылып айтам. Керек болсо көтүңдү көтөр. Ден соолук керек болсо, байлык керек болсо, билим керек болсо, эмне керек болсун, ден соолук биринчи орунда. Бул дүйнөлүк, мамлекеттик любой тармактан кирип кой, ден соолугуң болсо бардыгы бир тыйын бекер мекендешим. Ден соолукта бол, аракет кыл, ден соолугуңду чыңда. Азыр тоодон чуркап түшүп атабыз, шарга карап чуркап түшүп кетебиз мекендештер. Бул шар турушун караңыздар, жамгырда. Мекендешим, дисциплина деген нерсе любой эркекте болуш керек. Дисциплина, көтүң оорубу, путуң оорубу, башың оорубу, же маза кылып, кайф кылып кете бересиңби? Кыскасы айырмасы жок. Рахатта, кайфта, жыргалда, азапта, кыйынчылыкта ошол нерсени өзүңдү мажбурлап тауып кылышың, бул дисциплина деп аталат мекендешим. Кылышың керек. Бисмилла деп кылышың керек мекендешим. Жамгырдын өтө пайдасы көп, бул суунун пайдасы көп, таза суу. Бекерине чоң энелери жамгырдын суусун алып коюп жуунган эмес. Эң пайдалуу нерсе, көбүрөөк жамгырда калышка аракет кылыш керек, качышка эмес. Албетте эң пайдалуу нерсе. Өчө эркелетип аппагай дейбиз, Аппак да бул. Ак, ичи дагы сырты кандай ак болсо ичи дагы ак. Кээ бир досторума караганда ушу досум жакшыраак. Чындап ушундай. Сулуулукта теңи жок, Мени сырдашкан досум да бул, Англисче билбейт, орусча билбейт, кыргызчаны билбейт, бирок түшүнөт да мени ар дайым. Ар дайым түшүнөт. Ушундай кооз жерде бир нерсени айткым келет. Өзүңдү мажбурла. Кыял жашооңдо, мечта жашооңдо жүрө бербе мекендешим. Мына коозду карасаңыздар. Арчаларды караңыздар, Өзүңдү мажбурлашка арзыйт да. Не арзыйт? Максат арзыйт. Сенин мечталарың арзыйт. Жөн эле кыялданып жата бербе. Тур, аракет кыл. Күн сайын өзүңдү бир нерсеге мажбурла. Ошондо результат болот. 30 жыл, 40 жылдык результат караган не деген результат берет? Бир ай чалап булаккан ишиңдин результатын кара. Пок дагы эмес. Ошон үчүн аракет кыл. Көп нерсеге өзүңдү мажбурлашка. Мисалы, мен эң жаман көргөн нерсем китеп окуш. Бирок мен мажбурлап китеп окуйм өзүмдү өзүм. Мен деле уйкум келет, мен деле адаммын, мен деле шоколад жейм, таттуу торт жейм келет. Бирок мен жебейм. Билем что ал зыян экендигин.
Ошондуктан мекендештерим өзүбүздү мажбурлап, нақшыбызды жеңебиз. Ләләп адам кылып жеңе албайбыз.